Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн 10 класстар үчүн кыргыз адабияты сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү тема Алык Осмоновдун поэмалары Жеңишбек, Майдын түнү жана Махаббат поэмасы. Сабактын максаты залкар акын Алык Осмоновдун Жеңишбек, Майдын түнү, Махаббат поэмалары менен таанышып, идеялык маанисин ачып берүүгө үйрөнөбүз. Демесе Жеңишбек поэмасынан баштасак. Жеңишбек поэмасы бул согуш трагедиясын чагылдырган кыска жана ошол эле учурда өтө нуска поэма болуп саналат. Уулунун согушта курман болгонун билсе да, жүрөгү сезгиси келбей, пристанга эл менен кошо келип, кур үмүт менен көлдү тиктеп, күтүп, томсоргон Миңбай чал. Жүрөгү өрттөнүп турса да, кайратынан жазбай, ичинен күңгүрөнө, дүйнө өмүр менен сүйлөшкөн карыя тууралуу жазылган чыгарма. Бул Жеңишбек поэмасы төмөндөгү пролог менен башталат. Ысык көл кээде тынчта кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун. Бул ырсаптарды кыргыз окурмандарынын көбү кыргыздын атактуу акыны Алык Осмоновго таандык экендигин билет. Бул саптар кыргыз абышкасынын трагедиясы туурасында жазылган Жеңишбек аттуу чыгармасынын прологу экендигин эске сала кетүүнү эп көрдүк. Тактап айтканда, бул ырды билбеген кыргыз инсаны жок, бирок ошол эле учурда бул Жеңишбек поэмасынан алынган пролог экенин биле жүрөлү деген ойдо коштук. Жеңишбек поэмасы кандуу согушта жалгыз уулу Жеңишбектен ажыраган Миңбай аттуу карыянын күйүттүү абалы, өксүбөс арманын баяндайт. Ал баласынын курман болгону тууралуу кара кагазга ынанбайт. Уулу өлдү деген кабарга моюн сунгусу келбейт. Жалгызын күнү түнү ал тургай ар бир көз ирмемде күтүп жол карайт. Ошентип улуу атамекендик согуш аяктап, жеңиш тартуулаган күндөр Кыргызстанга, анын ичинен Көлөөрөнүнө да келет. Башкалар жоо жеңип кайткан жакындарын тосуп пристанга барса, Миңбай да кур үмүткө азгырыла кошо барып алат. Кеме кайра жоокерлердин жаңы тобун алып келет. Кеме келген сайын Миңбайдын күткөнү ордунан чыкпайт. Бир сапар чал дагы кеме тосуп, дагы куру үмүткө алданат. Үйүнө баргандан заарканып, курдашы Курманбектикине кайрылат. Курманбек кам майданга 6 уулун атказганын, 6-оонун 2-өө гана жараланып кайтканын кеп салып, Миңбайга кайрат айтат. Анан өзү 70-тен ашканда 60-тагы кемпир экөө эркек уулду болгонун сүйүнчүлөйт. Миңбай бешикте жаткан баланы көрүп, анын атын Жеңишбек коет. Ал Курманбектикинен аттанып, арба алгандай кайра көл жээгине барат. Айтор, күтүүгө сугарылган күндөр менен тагдырлар. Жеңишбек Алык уулдун акындык өнөрүнүн тоо чокусу. 1945 жыл 13 декабрь тарыхый дата болуп саналат. Эмне үчүн? Себеби 1944 жылдын ноябрынан тарта Алык Осмоновдун чыгармачылыгы жемиштүү болуп, ташы өргө кулаган. Ушул мезгилден тарта 5 жылга жетпеген убакыт ичинде акын кыргыз адабиятында кайталангыс орун тапкан көп сандагы ыр, поэма, пьесаларын жараткан. Анын ичинде биз сөз кылып жаткан Жеңишбек поэмасы да бар эле. Чыгармага акыркы чекитти акын 1945 жылдын 13 декабрында көл жээгиндеги Койсары курортунда койгон. Мына ошол себептен бул күн тарыхый дата деп айтып кеттик. Күтүүнү баяндаган 156 сап. Чыгармада кыймылдуу окуяларга караганда кейиштүү сезим туйгулар, лирикалык ой толгоолор, пейзаждык сүрөттөр көбүрөөк. Дал ошол көмөкчү элементтер бар болгону 156 ыр сабынан турган поэманын жөнөкөй сюжетине кошумча жаңырык, көмүскө тереңдик бергенсейт. 156 саптан турган Жеңишбек поэмасынын мазмунун эмоционалдык жактан курч кылган,
окурмандын ичин аңтарып, жүрөгүн сыздаткан албетте бул баш каармандын аянычтуу абалы, бөксөрбө субайымы. Миңбай чалдын курман болгон уулун күтүп, куруу бара тартышы жаңкейтет. Согуш мезгилинен тынч күндөргө сарыккан көп трагедиянын бирин кескин сездирет. Далай кишинин башына түшкөн арман күйүттүн оорчулугу, көпкө дейре өксүбөсүн таасын билдирет. Аларды төмөнкү ырсаптар далилдей алат. Дүйнө өмүр уул бердиң, бала бердиң, дүйнө өмүр алоолонуп жана бердиң, неге сен алыс кеткен сапарыңан, ээриң жок, жайдакталып кайра келдиң. Дүйнө өмүр энчи бердиң, үй жай бердиң, күн көр деп бар керекти белендедиң, неге сен ыраак кеткен сапарыңан, эскертип канатыңды кайра келдиң. Жеңишбек Алыкулдун чолпону башка чыгармачыл адамдарга таасирин тийгизген. Залкар кара сөзчү Ашым Жакыпбеков Жеңишбек Алыкулдун чолпону деген баасын берип, бул туурасында күндөлүгүнө жазып калтырган экен. Турмушка өкүнүп коюп, Жеңишбекти окуй кеттим. Жеңишбек Алыкулдун чолпону. Жеңишбекти окуп олтурсаң, эрте жазда көл жээгиндеги атыржытка мас болгондон да аша кетесиң. Жеңишбектей таттуу, рахаттуу аба жок, болсо да аз. Ошентип, Жеңишбекти экранга чыгаргым келди. Бул багытта тажрыйбам жок болсо да, бел байладым. Ким билет, эмне болорун. Эгер чебердин колуна түшсө, окумуш эле болор эле деп жазган экен 1955-жылдары. Ал эми балдар, Майдын түнү поэмасына келе турган болсок, адамдын моралдык, ыймандык касиетин чагылдырган чыгарма деп эсептейбиз. Майдын түнү поэмасы «Жок, андай эмес» деген кыска пьесанын окуясы төмөндөгүдөй. Абдысамат аттуу жигит согуштан өз айылына жарадар абалында кайтат. Эч кимге кабар бербей эле таңгамаал үйүнө кирип келет. Келсе, анын жеңеси жаңы эле төшөктөн турган экен. Солдат жеңесинен өз келинчеги Сымбаттын көшүгү артында бир мурутча менен уктап жатканын айтат. Уктап жатканын жеңеси айтып, мына ошондон солдат угуп жатат. Абдысамат ачууланып, көшөгүнү шарт ачса, келинчеги чын эле бир дардайган мурутча менен жанаша жатыптыр. Сымбат ойгоно берип, күйөөсүнүн келгенин көрөт. Анын каардуу түрүнөн чочулап, түндө үйгө кеч келгенин айтып актанат. Абдысамат Сымбаттын бул сөзүн жаман жорукка жоруйт. Ал эми Сымбат түндө колхоздун тою болгонун, тойдо драма кружогунун катышуучулары оюн көрсөткөнүн түшүндүрөт. Алаңгыча берки дардайып уктап жаткан мурутчан ойгонот. Ал түнкү спектакльде эркектин ролун аткарып, оюндан грими менен келген бойдон уктап калган чоң батма болуп чыгат. Ушу кичинекей пьеса Майдын түнү поэмасына айланган эң оболу бар каармандардын ысымдары баян, бүбүш деп көрсөтүлгөн. Зарылчылыгы жогунан пьесалары жеңе жардамчы образ катары поэмага кирбей калган. Майдын түнүндөгү баян келинчеги бүбүштүн ак карасын байкабай текшериш үчүн атайлап айылына түн жамынып келип, жанагы эле окуянын өзүнө кабылат. Ал эми Махаббат поэмасына келе турган болсок, Махаббат бул лиро-романтикалык поэма, сүйүү сезиминин мекен менен бирдикте каралышы. Махаббат эки жаштын кереметтүү сүйүүсү жөнүндө айтылат. Күлшайы аттуу селки Касым деген айылдаш жигитке сыртынан ашык болуп, анысын туйдура албай жүрсө, капыстан согуш чыгат. Касым өзүн бир кыз сүйүп жүргөнүн билбеген бойдон кан майданга кетет. Андан 2 жылдай кат кабар келбей, Күлшайы оор кайгыга батат. Бар күчүн ыйга чыгара берип, акыры сокур болуп калат. Касым болсо ошол тушта уруштан 2 буту жок келет. Сокур кыз менен мунжу жигит бир күнү элдин көзүнчө кайманалап сыр айтышат, бири-бирин табышат. Көпчүлүк бата берип, той жасап, 2 майыпты үйлөндүрүп коет. Мажнундар баш кошкон соң 40 күндөн 41-ине ооган түнү Күлшайынын 2 көзү кайра көрүп, Касымдын 2 буту соо чагындай кайра бүтөт. Махаббаттын сюжеттик өзөгү абдан кызыктуу түрдө ойдон чыгарылган. Башкача айтканда, реалдуу турмушта дегеле болбой турган окуялар кыялдан тапкычтык менен чыгарылып, көркөм шарттуулук